Соданын өзү менен жууган туура эмес. Себеби сода, мына байкасаңыздар, тамак аштын калдыктары эмес, тиштеги казандын күйүп калганын дагы сода менен тазаланат. Бул аябай мындай тиштин эмалине зыян тийгизип коет. Ичинде кислота сыяктуу же болбосо ушундай бир эмелер бар. Ушунчалык бир тишке зыянын тийгизип койчу нерселер бар. Туура соданын да пайдасы бар тишке. Эттерге жана мүлктөргө пайдалары бар. А бирок соданын өзү менен жууган туура эмес. Паста менен аралаштырып. Жок. Мунун соданы только чайкаганга колдонуңуздар. Демек, бир стаканга бир кашык туз, бир кашык сода аралаштырсаңыз, соданын дагы, туздун да даамы чыгат. Ошондо акырындан жууп бүткөндөн жууга чейин эмес. Тишти жууп бүттүңүз да, анан муну менен чайкап коюңуз. Сон ооздун ичи мындай приятный болуп калат.